Баарлашуунун башында түркиялык жазуучу Ибрагим Түрккандын сөзөөнү өзүнө таандык автор өзү аткарып жаткан Кыргыз элим деген чыгармасынан үзүндү угуп алалы. Аталык бабалардан жашай берген кыргыз эли манастын көнөрбөс ырасын тут орнолсун ар бир зор тилегим тагдырың дайым гүлдөп турсун бейкар жүргөн кыргыз эли. Студияга кош келипсиз Ибрагим мырза. Мына азыр астыбызда сиздин китептериңиз турат. Ысык көл, сени сүйдүм, жылдыздарды аралап, Алыкулдун изи менен күн сайын адам болуу деген. Ушул китептериңиз жөнүндө кыскача баяндап берсеңиз. Ысык көл, сени сүйдүм деген китебиңиз Ошондон жөнүндө. баштайлы дейсизби? Эми негизинен кыргыз адабиятында классикке айланган акындардын бири Алыкул Осмонов эмеспи, Зайыр байке. Ал эми өзү 35 жаш курагынан дүйнө салган менен жазган ырлар аркылуу ошол кыска өмүрдүн аралыгында Кыргызстандын кыргыз адабиятынын классигине айланып, сүймөнчүлүгүнө ээ болгон адамдардын бири болуп калган да. Анан ошол Түркияда жашап жүргөн жылдарда мен негизинен эмеге чейин 92-99 Кыргызстанда жашагам. Анан кеткенден кийин ошол Түркияда жашап жүргөндө кыргыз адабиятынын өкүлдөрүн деген Түркияга таанытуу ою пайда болуп калган. Эмне үчүн дегенде менин Кыргызстанда жашап жүргөнүмдү билген достор, сиз Кыргызстанда жүрдүңүз да, ооба, анан Айтматовду билесизби, көрдүңүзбү десе, ооба көрдүм деп айткам. Негизинен аралашып калганбыз Айтматов агай менен. Андан бөлөк акын жазуучулар, журналисттер, адабиятчылар барбы деп сурачу. Анан мен бар десем, кимдер, мындай деп айтсам, алардын чыгармалары гана деп сурашат да. Чынын айтканда 90-жылдарга чейин, СССР тараганга чейин Чыңгыз Айтматовдон бөлөк эч кимдин эмелери, бир да мындай акын жазуучунун ырлары, аңгемелери которулган эмес да. Түрк тилине. Жокко эсе болчу мындай айтканда. Анан биз ошол ой менен Алыкул Осмоновдун 2015-жылы 100 жылдыгында мен акыны кыргызын деген ыры барго. Ошонун негизинен Бен шайыры кыргызын аталыштагы кыргызча түркче китебин которуп чыгарганбыз Түркияда. Ал эми бул китеп болсо, Ысык көл, сени сүйдүм деген китеп болсо, былтыр жарык көргөн. Памирбек Казыбаев байке менен ошол байланышып, тил комиссиясынын эмеси бар экен, бир проектиси бар экен. Алыкул Осмоновдун кыргызча, орусча, кыргызча, англисче деп. Анан биз ошону кыргызча түркчөсүн кылалы деген ой менен иштедим. Мен мында 120 кирди Алыкулдун, анан эмеси менен кошо кирди, бирок кыргызчасы, анан мандайында түркчөсү менен кошо кирди. Азыр мына китептериңизге бир-бирден токтолобуз. Анан ошонун арасында мына Алыкулдун изи менен деген ыр жыйнагыңыз турат. Бул ыр жыйнагыңызда ошол эле Ысык көл, сени сүйдүм деп Алыкул айтса, сиз дагы ошол ысык көлгө болгон сүйүүңүздү айткан экенсиз. Анан ушул сүйүүнүн тарыхы жөнүндө дагы баяндап кетсеңиз, качан, кантип Кыргызстанга келип калдыңыз, анан эмне иш кылдыңыз Кыргызстанда дегендей. 90-жылдарга чейин мен бир жолу Түркияда университетте окуп жүргөндө китепканаларда колума акча тийсе эле анан барып дүкөн ала берчим да, китеп дүкөндөрүнөн. Анан бир жолу ошол Чыңгыз Айтматовдун бир китебин көрдүм, кайсы экенин эсимде жок. Анан алып окусам, биз чейин чынын айтканда билчү эмес экем да. Анан аябай таасирлендим да. Анан барып кийинки айда барып калган китептерин алдым, мындай айтканда. Анан демек Кыргызстан деген мамлекет бар экен, кыргыз жери бар экен дегендей бүтүнгө келдим. Биз чейин жанагы эми картада СССР деп жазат да, жалпы аталыш мененчи. Анан биз жанагы Кыргыз СССР, Казак СССР дегенди көп көңүл бурчу эмес экен бизде. Көрсө картанын ичинде бөлүнүп турат экен. Ошол Чыңгыз Айтматов агай жанагы СССРдин картасында Кыргыз СССР дегенди ошол алдыга сүйрөп чыккандай болду менин жан дүйнөмдө. Анан биз ошол Чыңгыз Айтматов агайдын китептери аркылуу Кыргызстанга кызыгуу пайда болду. Анан ошонун негизинде мен 92-жылы 1-университет окуйм деп, Кайра университет окуйм деп ошол келген болчумун эмеге, Кыргызстанга. Анан келгенде да нан буйруптур, туз буйруптур дегендей Ысык көлгө, Караколго кетип калдым да. Караколдогу университетте, Тыныстанов университетинде геофакты окудум. Анан геофак окусаң жаратылыш менен мамилең жакшы болот экен. Мындай бир аз
daha köbürөөк болот экен мындай айткандачы. Ар кандай практикалык тиги болот деген барасыз да. Анан Кыргызстандын жери, Кыргызстандын ошол кездеги элдеринин мамилеси, андан кийин жанагы адабиятчылар менен аралаша баштаганым, кийинчерээк мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов агай менен тааныштык, Хусейин Карасаев аталар менен аралашып калдык дегенде, анан менин жан дүйнөмө өзгөчө таасир берди да. Анан Ысык көлдү сүйүп, Кыргызстанды сүйүп, ошол Караколду сүйүп ыр жаза баштадыңыз кыргыз тилинде. 94-жылы биз Ала көлгө барганбыз. Караколдун немеси өйдө жанында Ала көл бар экен. Анан аяка барып, андан кийин аяктагы жаратылыштын сулуулугун, кооздугун көрүп, аябай таасирленип, биринчи ырымды ошондо жазгам мен, кыргызча ырымды 94, 2 жылдан кийин келгенден. Мен ага чейин негизинен түркчө ыр жаза берчүмүн, журналдарга чыкчу. 94-жылдан баштап кыргызча ырлар жаза баштадым. Албетте бир жазып анан о мен кыйын экем деп айтпайм, андан алыспыз. Азыр эми ушул Алыкулдун изи менен жыйнагыңыздан өзүңүзгө ылайык келген же өзүңүз каалаган ырлардан окуп берсеңиз жакшы болот эле. Анда бул китебиме кирген ырлардын бир тобу Түркияда жазылган ырлар, Зайыр байке. Эми бул эме болсун, саамалык болсун деп биринчи жолу чыгардык. Негизинен дагы толтура ырларыбыз бар. Мындай бир ыр жазыптырмын эмеден 2013-жылы. Өткөн күнгө ой салып деген аталышта. Түн ортосу терезенин түбүндө олтурамын өткөн күнгө ой салып, улам көз алдымдан элестер, бирин бири ээрчип өтөт ыргалып, айылдагы жаңы гана эс тарткан балалыгым кол булган. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биздин студияда конокто кыргыз түрк акыны Ибрагим Түркхан. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Мына ала тоону аралап, кадам таштап жаңы жерге жолуктум. Ата журтту тапканыма сүйүнүп, эне журттан кеткениме олуктум. Ысык көлдүн көш бети күзгүдөй, ой кырларда жоок азындар кулпунду. Кайталангыс ал күндөрдөн кол үзүп, толкун каптап жүрөк алга умтулду. Алыкулдай жээгинде ойлонуп, ыр жазууга калем кагаз камданам. Чыңгыз агай Нургазыга көрсөткөн ак кемени көрө калып шам. Мына кече дагы Жылдыздарды аралап деген китебиңиздин бет ачары болду жакында. Анан күн сайын адам болуу Айтматов жөнүндө турат. Азыр бул китеп эми ушул мына чыккан китептериңиздин көбү ошол кыргыз анан түрк тилинде чыгып атат да. Бул түрк окурмандарына дагы, кыргызстандыктарга, кыргыз окурмандарына дагы таратылат, ошолорго дагы жетет деген кеп деме? Туура. Муну кылганымдын себеби, эки тилди кылганымдын себеби Зайрова. Эми Кыргызстанда жанагы лицейлерде окугандар бар, Манас университетинде окугандар бар, Ататүрк университетинде окугандар бар, Түркияга барып окуп келгендер бар, бир топ бар экен да. Алар түрк тилин унутпасын деген биринчиден. Экинчиден жаңы үйрөнөйүн дегендер болсо, мандайында кыргызчасы бар да анткени. Анан салыштырып, мейли түрк тилин үйрөнсүн, мейли кыргыз тилин үйрөнсүн. Анткени мисалы муну алган кээ бир түрк окурмандар биз муну ушул китеп аркылуу мындай кыргызча үйрөнсөк болот экен деген ойлорун айтышты. Ал эми үчүнчүдөн болсо мен муну Кыргызстанда жүргөндөн кийин жалан түркчө кылайын десем маанисин жоготуп кетпек. Жалан кыргызча кылайын десем ансыз деле өзү кыргызча китептен которулган. Ошондуктан кош тилди кылдым. Анан түрк окурман дагы алсын, анан кыргыз окурман дагы алсын деген ой менен кетти да негизи. Эми ошол Түркияда мисалы Түркиядагы окурмандарга жетеби, анан нускасы жөнүндөчү негизи аларга да таратасызбы, барабы? Бул эми Алыкулдун изи менен деген китебим кыргызча кетти да. Бул Кыргызстанда эле калды. Бул 2000 нуска менен кеткен. Ысык көл сени сүйдүмдүн түркчөсү эмеге кетти, Түркияга кетти. Ал дагы ошол жакын арада чыгат деп ойлойм. Кыргызчасы ансыз деле бар билесиздер да. Ал эми Айтматов агайдын китебин ошол былтыр 90 жылына чыгара десек айрым себептер менен тиги болуп анан ошол баспакана Ибрайым бей кичине кое туралы деп айтышты. Бунда ошол түркчөсү кетти негизинен да. Эки тилде болбойт Түркияда. Буюрса мен ушул 2 китеп бар. Анан кыргыз аңгемелер жыйнагы бар. Айдарбек Сармамбетов байкенин дагы бир китеби бар. Бир 5-6 китеп турат эмеде да, басууга даяр Түркияда. Түшүнүктүү. Кече жакында бет ачары өткөн Жылдыздарды аралап мен азыр мына жана эле көрдүм. Бул жерде эмне жөнүндө айтылды? Анан мына сиз байланышкан инсандар окшойт көбүнчө, мен мына баш сөзүнөн карап көрсөм. Максаты китептин, ушул китеп тууралуу айтып берсеңиз. Негизинен ошол 92-жылы келип бир аз кыргызча үйрөнгөндөн кийин мага келип айтышты, Ибрайым бей эми базарга сен барчы, Ибрайым бей университетте ректоратка сен барчы деп. Анан ошентип мен кыргызчамды да бекем
жакшылап үйрөнө баштадым да Зайыр байке. Анан бара бара бир күнү ошол 93-жылы Hüseyin Karasayев ата менен таанышып калдым. Анан кийинчерээк журналистика бакытында бир аз иштеп калдык. Памирбек агалар менен, Абдыкерим Муратов агалар менен, Айдарбек Салмамбетов агалар менен иштеп калдык. Ошолордон көргөн жакшылыктарды, алган таасирлерим деген ошол элдер да окусун, окурмандар да көрсүн, арбакта ыраазы болсун, жашагандарга деген бир аз жакшылыкты улантууга түрткү болсун деген ой менен ошол жазылган китеп болчу. Ибрагим мырза, мына чыгармачылык жөнүндө сүйлөштүк, китептер жөнүндө сүйлөштүк. Анан үй бүлөңүз жөнүндө дагы мына угармандар кызыгат да. Мисалы, жубайыңыз кайда, бала чакаңыз эмне билим алат, кайсы тилде сүйлөшөт деп. Мен келинчегим Түркиялык, биздин кошуна айылдан болот негизинен. Анан биз аны менен 14-15 жыл мурун баш кошконбуз. Анан ошол үйлөнгөндөн кийин мен эми Кыргызстандан кеткем да. Кыргызчамды унутпашым керек болчу. Анан баары бир мындай оюмдун түбүндө бир эме жатчу да, мындай идея жатчу. Мен кийинчерээк бир Кыргызстанга барып калышым мүмкүн. Анан ошондуктан келинчегиме анча мынча кыргызча үйрөтчүмүн да, кыргызча сүйлөп, анан кыргызча ырларды ырдап. Анан биздин 2 уулумуз бар. Улуусунун аты Нурбек, кичүүсүнүн аты Эржигит. Анан кээде таң калышат, эмнеге кыргыздын атын берди деп. Бирок мен ойлочумун, ошол жанагы бир идея бар эле да. Мен кийинчерээк балдары менен үй бүлө менен келсем, ошол өзүнүн тең туш балдары менен ойноп атканда өзүнүн түркчө деле аттары бар. Улуусу Билал, кичүүсү Эржигит деген да. Эме кичүүсү Халил деген. Анан кыргызча аталыштар менен өзүнүн достору менен ойной берсин, Нурбек, Эржигит өзүнүн бөтөнсүрөөк сезбесин. Берки жанагы кыргыз балдар болсо Халил деп же болбосо Билал деп башка бир балага үндөгөндөй эмес. Халил эме Эржигит же болбосо Нурбек деп үндөсүн, анан бири-бири менен жакшы мамиледе болушат деген ой менен ошол аталыштарды койгонбуз. Биздин экөөнүн тең аттары бизге аябай жагат, өздөрүнө аябай жагат. Ибрагим мырза, мына өзүңүз ырдайм деп айтып калдыңыз. Эми ушул радио берүүбүздү аяктап жатып сиздин ырларыңызга дагы кезек берели. Негизинен Зайырова, менин ырларымды деген Түркиядан эмелер чыккан, обон чыккан ырларым бар. Анан Кыргызстанда Дилшат Кангалиева жегирдеген ырым бар, бир Энсү деген ырым бар. Анан өзүм обон чыгарган ырларым бар. Колуңан карма, кубануу менен баса берме. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биздин студияда конокто кыргыз-түрк акыны Ибрагим Түркхан болду. Ал эми баарлашууну мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.